Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 13 февраль. Дубайға былтыр биринчи барған күнім екен да. 13 риск менен кеткем да. Алла берет иншалла деп мындай бір таваккал менен кеткенлем да. Böyle басып эле айтайынчы. Bir жылдын ичинде bir 5-6 адам таныды, бирок кандай өзгөрүүлөр болду депчи. Эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок жашоодо. 1-2 адам танышы мүмкүн, бирок кандай десем, эми бул деле убактылуу да. Мисалы, бул нерсе качан оюма келди? Бүгүн оюма келип калды да. Кафеге кирсем, 1-2 ошо браттар кам келип отуруп чайлашалы, сүрөткө түшөлү десе, сүйүнгөн деле жокмун, сүрөткө түшпөйлү десе деле сүйүнгөн жокмун. Себеби bunun баардыгы мен убактылуу экенин билем. Мисалы, мен былтыр ушул күнү мен эч кимди эле тааныбайт эле, тура эле. Мисалы, аэропорттон как положено эле кетип барып, иштебейм, ошонун ичинде 1-2 интернетке чыгып анан таанылып, эми азыр мындай айтканда кичине Аскар Авто Дубай деп атышабы. Бирок бул деле убактылуу да. Эртең 1 жылдан эмне болуп кетет тоже белгисиз. Баягы эң башкысы өзгөрбөшүбүз керек экен да. Көп айтат сен болуп кеттиң, анан мындай болуп кеттиң. Болуп, общем болуп кеткен жок. Анда мисалы Дубайга сен бардың, сенен балдар барды депчи. Өз менен кийин барган балдарды эле мисалы эми биз колдон келген нерсени көргөздүк олорго. Айттык, бирок олорду деле мен алып бардым, сен менин артыман барып иштедиңер дей албайм, биз жөн эле себепчибиз. Мен деле ошол балдарды көрүп баргам да Дубайга. Өзүм эле асмандан түшкөн жокмун, барып мага да бирөө себепчи болуп анан барып иштедик да. Бир аз элге таанылып алып анан мурдубузду көтөрбөй ошол бойдон эле калып. Мисалы, азыр эле бирөө чалып Аскар мындай жолугуп отуралы. Сенен машина деле кереги жок, жөн эле чай ичип отуралы деп. Мындай яман сүйүндүм де. Эми ушундай адамдар бар экен. Мен деген күчтүүлөр деле умтулуп кетишкен. Айда жылас деген мындан канча 2 ай мурун дуу эле уже секин түшүп атат го. Ошондой всем свое время секин түшөт. Бул балансты кармаш үчүн, значит, тура багытта кетиш керек да. Эртең Дубай түгөнгөндөн кийин дагы бир жакшы мындай элге бир пайдалуу нерселерди кылып, жардам, садака, берки нерселерди кылсак, анан кичине мындай Кудайым да колдойт. Анан төпөлөп, асманга түшүп, кафелерде, эл көп жерде чай ичпей катып, маскаларды таккан болсок, онда бүткөнүбүз ошол да. Бирок мен ого ушун төпөлөбөйм, мындай кадимкидей эле көңүл бурам. Кээде тиктоктон братан, каерден тамактанасыз, анан чачыңызды каерден кыскартасыз деп ушундай суроолорду беришет. Туугандар, эркекче деп айттым го, бардыгы временно булчу. Эртең эле мындай аңгүдүң болуп кетиши мүмкүн да, эркекчечи. Бир азыр машина менен жүргөн болсо кетип атып, Кудай сактасын, бир нерсени сүзүп алсаң, жок уже болду, металлга тапшырасың. Ошого мындай өтө эле көппөйлү. Главное аракет кылалы, мындай айттыкпы иншалла ошону кылалы. Себеби эркектин сөз өлгүчө өз өлсүн дейт. Ошону мен да цел кылып баргам Дубайга, иншалла. Колдон келишинче аракетти кылам. Аракетти кылып, мындай өтөгүнөн чыгам дедим эле, Кудайым ошо ниетиме жеткирди да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, кандай болбосунчу. 1 жылда чоң өзгөрүүлөр болду. Мына бизге ишенген элге деле рахмат. Силер ушунчалык бизге ишенип, жардам берип, менин командама рахмат. Мисалы, аз ойлонуп көрдүм. 1 жыл мурун ушундай риск менен эле кеткем да. Мен да кичине банкрот болуп турган жөнөгөм бул жака. Анан эми 1 жылдан кийинки тартылып аткан бул азыр Бишкекте отуруп тартып атам да. Былтыр кудум ушинтип отуруп эле, гаңгиреп отуруп эле кеткен элем. Не болот, болобу, болбой калабы. Эң башкысы үмүт түзбөйлү. Бардыңарга рахмат. Мисалы, эми азыр Аскар Авто Дубай сенсиңби, сизсизби деп сүрөткө түшүп аткан болсо, бул балансты кармаш кыйын да өзү негизичи. Дальше Дубай токтосо деле бир башка бир бизнес кылып калсак, дагы бир элге жакшы, динге бир жакшы кызмат кылып турган болсо, болду. Так что Аскар Авто Дубай силер менен 1 жыл мурун мен кандай болсом, дагы деле иншалла ошол бойдон. Балким бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Кичине пөпөлөп кеткен болсом, айтып койсоңар, сал пасыраак түш депчи. Ошол тургандар, салам алейкум, Аскар Авто Дубай.